Санитардык эрежелерди сактабаган жарандардын саны кескин көбөйдү. Өзүңүздөр көрүп тургандай шаар четиндеги тосмолордо узун кезек жаралып, айдоочулар менен күч органдарынын ортосунда келишпестиктер келип чыгууда. Бул Ош шаарына кирүүчү тосмолордун бири. 11-майдан бери башка райондордон шаарга келген жарандардын саны көп болуп, кыймыл көбөйгөндүктөн узун кезек жаралууда. Мында тийиштүү документтери жок айдоочулар кайра артка кайтарылууда. Өзгөчө абал алынганы менен өлкө боюнча өзгөчө кырдаал режими сакталуу экенин жарандар жоопкерчилик менен сезиши керектигин күч органдары эскертүүдө. Ош шаарына сырттан келгендер жана Ош ичинде кыймыл өтө көбөйүп кетти. Bunun бардыгы баягы жарандардын улуттун саламаттыгына шек келтирип жатат, анын саламаттыгын тобокелге салып жатат. Ошондуктан биз шаардын арасында адамдардын жылып жүрүүсүн чектөөгө аргасыз болдук, текшерүүнү күчөттүк. Бүгүн шаардан сырткаркы негизги санитардык карантиндик постордон сырткардагы шаардын ичинде жылып жүрүүчү постторду уюштурганбыз. Алардын негизги максаты дагы ушул адамдардын бири-бири менен болгон байланыштын, контакттын азыраак болушу. Айдоочулар түрдүү себептерди айтып, эки тараптуу келишпестиктер жаралып жатты. Алар жумушка, ооруканага баруу жана керектүү буюмдарды алуу керектигин айтышты. Текшерүү учурунда тийиштүү документтери жок айдоочулар талапка баш ийбей, унаатыгыны күчөдү. Siz zapçası var etkeniz. Abiyetke sağlığınız, büyüğünüzde aşağı zaktak yer aksakalayım. Suratçınızda karantin, şahara girin. Ben өзі кетішім. Плюс нені? Лабойыз далауыз деп, машинаның арқасына енеге жоқ жүрі өзіне қарасаң, саттан бір пробкада тұрауыз. Айлық көттен сұраса, қағазын еле керек жоқ деді. Керекті нәрселерге барсыңар болады. Өзі іштейіз, жоқ іштебейлі отырауыз ғой. Керекті нәрселерге түсті. Карантинден бері бүгін бірінші жол жүреді. 11-нен кейін жолдар ашылды дегенде, машина сынып болып жүретін. Артын қарағылар да. Ноқат районунан келип туруп, Ош аркылуу биз айталы Кара Сууга же Алай жакка барабыз деп, Оштун борбордук көчөлөрү менен өтүүгө аракет жасашат. Ал үчүн шаардын тегерегинде айланма жолдор бар, аны баарыбыз эле билебиз. Ошончо дагы кызматкерлердин нервин сынап көрүп, бир болбойбу деген, болуп калса дагы жакшы деп туруп, өздөрүн тобокелге салып туруп, натыйжада бул жерде автотугундарды жаратып жатышат. Бул жерде башкы бир нерсени түшүнбөй жатышат биздин адамдар. Карантин зонасы Ош шаары. Бул жерде бир нече коронавирус менен ооруган, оорукчандар, каза болгон адамдар бар. Орусча айтканда ачак, уюгу бар да, ошондуктан biz bunun tarkap ketmesi için elin ошо түшүнбөгөн адамдардын канчалык бизге карата акырат сөздөрүнө карабастан биз бул жасаган ишти жасай беребиз. Бул Ош шаарындагы тешик таш жер жеми сатуучу базар. Өзүңүздөр көрүп тургандай базарга келген жарандардын саны көп. Алар канчалык деңгээлде санитардык карантиндик эрежелерди сактап жатат, сурап көрөбүз. Базарда андай нерсе жок, өзү кармалып айтат. Анын үчүн эми билбейм, карантинди дагы каттуураак кармап, узартыш керек да. Болса жолдорду тосуш керек, ансыз болбойт да. Сакташ ушул эми перчатка жок, мал оозубузга тагынып атабыз. Азыр базарга келип карадым. Сактагандар деле бар, сактабагандар деле бар да. Негизи ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн, элибиздин ден соолугу үчүн ушул айтылган гигиена талаптарды аткарышыбыз керек да. Менин оюм ошондой. Жок, 10 метр эмес, монда 1,5 метр туруп атабыз да. Жакшы, эми анча-мынча же узарып кеткенге кээ биркилер ушу маска такышпайт, перчатка кийишпейт. Ошондой болот. 1,5-2 метр дистанция сакташ керек. Ошонго аракет кылышып атат. Но не всегда получается. Барбир өзүбүздү эски базарда бул. Базарда ошондой жакын болуп кетиш мүмкүн. Сурамжылоо учурунда жарандар аралыкты сактоо жана бет кап тагуу боюнча эреже так сакталбай жаткандыгын айтышты. Белгилей кетсек, бүгүн Ош шаарында бир дарыгерден вирус табылды. Маалыматка караганда илдетти дарыгер сырттан жугузган. Бир медайымдан чыгып калды Ош шаардык төрөт үйүнөн. Биз бүгүн ал төрөт үйүн жапканга сунуш берип, аны жапканга даярдап жатабыз. Бул жерде медик болгону менен бул кыздын контактныйларынан же болбосо үй бүлөсүнөн, чогуу иштегендерден, реанимациянын ичинде жаткан оорулардын биринен да чыккан жок. Бардыгы тест чыкты. Алдын ала иликтөөлөр жүрүп жатат. Биздин байкашыбызча бул медайымга сырттан келген оорулардан жугуп калган деп айта кетсем болот. Мындан улам дарыгерлер абал жакшырганча жарандарды эрежелерди так сактоого чакырат. Сырттан шаарга кирүү үчүн жарандарда тийиштүү документтер болбосо жана карантиндик эрежелерди сактабаса, мыйзам негизинде жоопко тартылат.
Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар. Ana bak optimadan alam balam. Açık oturuvereyim orozotu. Optimadan alam ne vereyim pul sattırsam. Ya men jo'g'am men yaxshi aytdim, men oyoqqa ketib o'taman, men yetgan foydam yo'q bu yoqda menda. Men oyoqqa boshim tushmayman, nega olmayapti? To'g'ri tushuntirib aytayapman men. Men shunday qilib ketib o'taman deb, menga boyoqqa men ne zarur menga o'sha. Ош шаарында өзгөчө абал алынгандан кийин өзгөчө кырдаал кирди 11-ден баштап. Бирок аны айрым жарандар түшүнбөстөн эң эркин жүргөн мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлоп туруп, шаарда Ош шаарына сырттан келгендер жана Ош ичинде кыймыл өтө көбөйүп кетти. Бунун бардыгы баягы жарандардын улуттун саламаттыгына шек келтирип жатат, анын саламаттыгын тобокелге салып жатат. Ошондуктан биз шаардын арасында адамдардын жылып жүрүүсүн чектөөгө аргасыз болдук, текшерүүнү күчөттүк. Бүгүн шаардан сырткары негизги санитардык карантиндик постордон сырткардагы шаардын ичинде жылып жүрүүчү посторду уюштурганбыз. Алардын негизги максаты дагы ушул адамдардын бири-бири менен болгон байланыштын, контакттын азыраак болушу жана ошол эле мезгилде биз микрорайондордо, калктуу пункттарда дагы тиешелүү коргонуучу каражаттар тагынып жүрүү боюнча түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп жатабыз. Кызматка келген адамдарга кандайдыр бир маселе жок, жашаган жеринен справка, иштеген жеринен справка, андан кийин эгер кандайдыр продуктка же азык-түлүккө бара турган болсо, анын баягы маршруттук баракчасы болуш керек. Аларга эч кандай тосолгуч жок эле өтүп жатабыз. Эгерде кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылып туруп баш ийбей турган болсо, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинде тиешелүү жазалар каралган. Бул айыппулдан баштап, эгерде ошол укук бузууга барган адамдын кыймыл аракетине жараша болот, эркинен ажыратууга чейин бар. Сурасак айтты, өзгөчө нерселер керек болуп турган болсо чыгасың. Биз чыга элекпиз, бүгүн биринчи көчөгө чыгышыбыз. Бүгүн неге чыктыңыздар эле? Бүгүн мен УЗИге түшөм. Плюс неме? Лобовойду алабыз деп, машинанын аркасында эмнеге жок жүрөбүз. Мына карасаң, стресс менен жабылганбыз. Айлыктан сурасак, кагазын эле кереги жок деди. Керектүү нерселерге барсаңар болот. Өзү иштейт, иштебей эле отурабыз. Biz Ноқат районунан келип туруп, Ош аркылуу биз канталы Карасууга же Алай жака барабыз деп, Оштун борбордук көчөлөрү менен өтүүгө аракет жасашат. Ал үчүн шаардын тегерегинде айланма жолдор бар, аны баарыбыз эле билебиз. Ошончо дагы кызматкерлердин нервин сынап көрүп, бир болобу болбойбу деген болуп калса дагы жакшы деп туруп, өздөрү тобокелге салып туруп, натыйжада бул жерде автотугундарды жаратып жатышат. Анан экинчи дагы маселе бул продукттуу маселеси, азык-түлүк маселеси. Азык-түлүк баардык кичи райондорго Кудай шүгүр азыр баардык жерде бар. Ошого карабастан шаардын бир районунан экинчи районго азык-түлүккө бара жатам деп туруп, болор болбосо бир азык-түлүктөрдү айтып туруп, өзүнүн башка иштерин бүтүрүп жүрөт. Баягы иштеп жаткан мекеме уюмдардын бир баягы өкүлдөрүнө кирбейт. Ал эми кимде ким иштеген жеринен тактамасы болсо, жашаган жеринен тактамасы болсо, же болсо тиешелүү кандайдыр бир уюмга чыккан болсо, маршруттук баракчасы болсо, аларга маселе жок эле өткөрүп атабыз. Ал эми бул жерде башкы бир нерсени түшүнбөй жатышат биздин адамдар. Карантин зонасы Ош шаары. Бул жерде бир нече коронавирус менен ооруган, ооруксандар, каза болгон адамдар бар. Орусча айтканда ачак уюгу бар да, ошондуктан биз мунун таркап кетпеш үчүн элдин ошо түшүнбөгөн адамдардын канчалык бизге карата акырат сөздөрүнө карабастан биз бул жасаган ишти жасай беребиз. Шаарда кыймылды азайтыш үчүн, адамдардын бирине бирге мамилени азайтыш үчүн биз кызматыбызды уланта беребиз. Акыркы бир жуманын ичинде эч кандай оору жок, оору тастыкталган жок болчу. Ушунча анализ жасап атабыз, башка иликтөөлөр жүргүзүп аттык.
Бирок тилекке каршы бүгүн гана бир анализибиз, кече гана бир анализ тастыкталып чыкты. Бир медайымдан чыгып калды Ош шаардык төрөт үйүнөн. Биз бүгүн ал төрөт үйүн жапканга сунуш берип, аны жапканга даярдап жатабыз. Бул жерде медик болгону менен бул кыздын контактныйларынан же болбосо үй бүлөсүнөн, чогуу иштегендерден, реанимациянын ичинде жаткан оорулардын биринен да чыккан жок. Бардыгы тест чыкты. Алдын ала иликтөөлөр жүрүп жатат. Биздин байкашыбызча бул медайымга сырттан келген оорулардан жугуп калган деп айта кетсем болот.